Саламатсыздар, урматтуу Үчүкмек YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн Москва шаарында эң мыкты ирис күлүз эжекебиздин офисине келип калдык. Көпчүлүк мекендештерибиз банкротство боюнча биздин каналга кайрылды эле, ошо боюнча маалымат чыгарып берсеңиздер деп. Көпчүлүк биздин мекендештерибиз банктардан өтө көп сумма алып, чоң иш баштайм деп, бирок банкрот болуп төлөй албаган мекендештерибиз дагы өтө көп экен. Бүгүнкү темабыз ошо банкротство боюнча болмокчу. Андыктан каналга катталып, лайк басып, группа контакттарын максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар. Анан банкротствого кантип чабам деген мекендештердин дагы группаларына жиберип коюңуздар. Анын жолдору бар дейт. Азыр ошол боюнча бир маек кылсак. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Негизи банкротство боюнча биз деле чисто случайно эле иштеп калганбыз. Эми ар бир юристтин өзүнүн направлениясы бар. Менин направлениям көбүнчө ушу миграционное право. Бирок ушул мигранттар менен иш алып барганым менен российский жарандыктагы мекендештерибиз кайрылып калышат. Булардын көйгөйлөрү көбүнчө ушул банктардан чоң кредиттерди алып алып, ошолорду төлөбөй калып, анан Кыргызстанга кете албай калгандар да. Ошо биздин эң биринчи менин клиентим, ошо биздин бир жараныбыз болгон. Ал эжебиз пенсиядагы возрастта болуп, анан туугандары ошо российский паспортуң бар, бизге кредит алып бер деп кредиттерди ала берип, 1,5 миллионго дейре кредит чыгып кетип, ал эжекебиз 8 жылдап Кыргызстанга кете албай калган. Ошол эжекебиздин биринчи банкротствосун бүтүрүп бергенден кийин биз мындай эле реклама кылып койгом, ушу банкротство менен иштейм деп. Ошондо бир күндө 20 киши жазылганда бизге банкротство боюнча. Мен ошондо таң калгам, аябай российский жарандык болсо деле биздин мекендештердин көйгөйү бүтпөйт экен деп. Анан бүгүнкү күндө ошо успешно банкротство боюнча иштеп келе жатабыз. Банкротство процедура боюнча Кыргызстанга кетип калгандагы россиялык жарандык эжекелер, байкелер бар. Ошол алыс жакта турса дагы бизге кайрылып, ошол бүгүнкү күндө Кыргызстанда 8 биздин ошо Кыргызстанда 8 клиентибиз бар. Ошолордун банкротствосын бүгүнкү күндө оформление кылып бүтүрүп бердик. Бул эмнени айтайын дегеним, силер башка өлкөдө болсоңор дагы ушу банкротство боюнча кайрылсаңыздар болот. Бүгүнкү күндө ошол банкротствону независимо кайсы өлкөдө, кайсы шаарда Россиянын биз онлайн болобу, офлайн болобу ошол банкротствоңарды бүтүрүп беребиз. Банкротство независимо канча миллиондогон карыздар болсо дагы бунун өзүнүн жолу бар, ошонун жолу менен жапса болот. Жана ошондой эле урматтуу мекендештер, акыркы күндөрү ушу ИПО ачып алып, көптөгөн карызга батып кеткендер да көп экен. Алдоо жолу менен ошондой индивидуальный предпринимательствого 10 миллиондоп алганда мекендештерибиз бар экен. Ошолордун четинен карыздарын бүгүнкү күндө иштерин баштадык, четинен жаап берип атабыз. Ошондуктан урматтуу мекендештер, мунун чечими бар. Эгерде сиз ошо көп карызга батып, ушу төлөй албай калсаңыздар, кайрылсаңыздар болот. Көптөгөн мекендештер ушу банкротство процедура бар экенин билбей жүргөндөр көп экен. Бул негизи 2015-жылы чыккан процедура банкротство деп. Азыркы күндө арбитражный сот аркылуу ушундай чоң карыздарды списание кылдырса болот. Ошондуктан урматтуу мекендештер, кайрылыңыздар, жардам бергенге аракет кылабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Үчүкмек YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн биз Москваны багындырган Кыргыз автосервис менен толук маалымат алып бергенге аракет кылабыз. Группа контакттарын максималдуу түрдө бөлүшкүлө. Бул метро Текстильщик, метро Кузьмикинин жанында жайгашкан Воинский бульвар 1-1 дарегинде. Ушул жерде мына автосервис, тонировка, оклейка, такси деп шиномонтаж жазып койгон. Ушул жерге келе бересиздер. Алдында парковкалар бекер. Ошондой эле айдоочулар үчүн өтө сонун бир мүмкүнчүлүктөр түзүп берген. Айдоочулар келип, телевизор көргөнчө өзүнүн машинасын оңдоп атканын экрандан көрүп турса болот. Толук маалыматты азыр ичкери кирип беребиз. Жүрүңүздөр, эми калган кызматтар боюнча сиздерге тааныштырайлы. Так, Кайрат мырза, кайсыдан баштайлы? Ходовой частан баштай берели. Ходовой частан, жүргүлө. Киргенде эле бул жерде электрика, ходовой час, мотор, ошол нерселер кылат. Замена масла. Замена масла, шиномонтаж. Шиномонтаж да бул жерде жайгашкан. Баары ошол жерде. Электрика. Электрик да. Бардык условиялар бар. Бардык условиясы бар. Бул жакта эмне кылат? Бул жерде малярный, краска болот, машина кузов, краска, кузовтар, краскалар, бамперлер. Бампер бардыгы. Бул жакта оклейка бар экен, сварка иштери дагы барбы? Ооба, сварка иштери дагы бар. Сварка иштери бүт
барын сваркалап бересіңдер. Ооба, Күліштілден жамайсыңармы? Ооба, күліштілден. Күліштілден жамайды екен. Мына бекедештер тонировка, ошондой эле таксиге оклейка, такси брендтери жабыштырсыңар да? Ооба. Түрлөрүн. Ковриктер, евро ковриктер. Евро ковриктер балар боюнча бир айта кетсең. Экономдорго 2500, комфорт плюстарга 2800дөн кылып атабыз азыр. 2800-дөн 2500дөн. Пилисос бар, пилисос бекер. Пилисос бекер. Дагы бар. Аба житта Ооба. сухой туман. Ооба. Ал канчадан? Сухой туман 500дөн. Если көбүрөөк мына жерде ремонту көбүрөөк боло турган болсо, подарка кылып сухой туман кылып беребиз машиналарга. Анан иштөө убактылар боюнча айтсак. Эртең менен 10дон кечки 11ге чейин. Кечки 11ге чейин дем алыпсыз. Ооба, без выходной.